Чыңгыз Айтматов. Кайрылып куштар келгенче. Отун арткан мулук мүйүз көгөгүздү бири жетелеп, бири айдап, эки бир тууган айылына жакындай бергенде, бери кашатка жүгүрүп чыккан энесинин карааны көрүндү. Бул жолу Гертолгоз айып балдарын эбактан бери эле күтүп жүргөндөй. Чыдамсыздана кол сермеп, ал демнелерди кыйкырды. Арасы окчонураак, эмне дегени түшүнүксүз. Сөзүн шамал жулак ачкандай, айрым «ай, ау» дегени эшитилет. Ага болбой улам кыйкырат. Балдар бирин-бири чоочуй карашты. «Талчүдөй кабар болбосун», деди Турман иреңи кубарып. «Жүрү, бол, эртерээк айда». Көгөгүздү уруп согуп, булар кыя жол менен шашылышты. Тери тебетей, тон, камчокой оор тартып, күйүгүп кетишти. Энесинин тетигинтип кыйкырышы жакшылыктын белгиси эмес эле. Эмне болуп кетти деген ойдон улам жана отунга барганда абамдын жолун тосуп чыгып, түшүмдү жоорутам. Келгенде көрөрсүң, деп айтыша кетип, Турманды өңгөктөгөнү азыр эле амандын эсине түшүп, энеси тигинтип турганда, ал өз кылыгынан өзү үрктү. О, Кудай, кесир сүйлөсөм кечир. Абам эле аман болсо экен. Экинчи антпайм. Абам эле аман болсо экен. Деп саргакшап, Кудай деп түшүнгөн асмандагы кудурети ченемсиз ал да бирөөгө көңүлүндө жалынып кайрылды. Ошол ок учкандай заматтын ортосунда, баланын көз алдында койчумандын айылдан аттанганы, курал жарак байланып, бөктөрүн чөктүү, сары торуга зоң коюп мингени, кош, аман болгула, батаңарды бергиле, манастын урбагы колдосун, ыйлаба Алмаш, ыйлап айланайын токонум, дегендери абасы аны дайым токон деп эркелете турган. Жабыла ээрчи жүгүргөндөрү, кош кабат Алмаштын бир колу үзөңгүдө, экинчи колу томпойгон ичин кармай, шашылып басканы, анын жанында өзү аба келеп, өсүп өксүп ыйлап жүргөнү, агайын тууган көпчүлүк жөнөттүүчүлөр тигил айыл, бул айыл аралаша ызы чуу түшүп, көл бойлоп чубаган кошуунду ээрчи далбастагандары, ошонун баары ала була жылкынын опур-топур шатыра үркүп өткөнү сымал бир заматта көз алдына тартылып, анын арасында абасынын өң түспөлү, сүйлөгөнү, күлгөнү чагылгандын жарыгы тийгендей бир окумга таптаана болуп көрүнө калып, кайра өчүп кетип, көңүлүнө кат болуп орногон койчумандын манас айткандары, бет булчуңдары түйүлүп, көздөрү балбылдап, кекиртеги чытырап, жаагы карыш кетип, тиштери кашкайып, чеңгелдери арбайган элестеп, катар элестеп, кабат элестеп, учкун тийгендей, куюн өткөндөй ушунун баары бир заматта көрүндү. Бала кара терге түшүп, эси огондой эңги-деңги. Тили күрмөөгө келбей, тамагы какшып кетти. Кашатта кол сермеген энесинин үнү эламанга эми ачык эшитилди. «О, куураган жубарымбек, окшошкон жубарымбек, сайда изиңер табылбай, о, болгула». Балдар ан сайын шашылышты. Көгөгүздүн кашаңдыгы ушунда бир аябай кесирин тийгизди. «О, силер кайда жүрөсүңөр караныңар өчүп? Эртеден бери канча заман өттү. О, баспайсыңарбы караныңар өчүп? Келатабыз, апа. Ой деги эмне? Ой деги соосуңарбы?» деп Турман жакындай берди. «Соо болсок, мен ушинтип турамбы? Мен бейбак ушинтип атырыламбы? Күнүбүз минтип турганда кеткендерден дарек жок, тырпетүүгө чама жок турганда тиги кудалар бала чаптырышыптыр. Кашайгыр заманын кашайып, тиги жеңеңердин сиңдиси мүрт кетиптир. Жап-жаш эле бала эле, бечара уултай. Көрсө, Алмаштын сиңдиси бой жеткен кыз бүгүн эртең менен башым деп барып үзүлүп кетиптир. Эчтеке дей албаган балдар мостойо түшүп, тердеп, тепчип турушту. «Отунуңар менен куруп калгырлар, айда өгүздү». Жүрө бергенде Гертолгоз айып дагы кейип калды. «Атаңар болсо, силер кетер менен жүрөгүм деп чыгылып, кыйналып жатат. Уйкудан калдым» дейт. Эмнесинин уйкусу? Алаамат тиги аңгыча кудалардан кабар келип калса болобу? Атаны окуй, ай жаш бала. Алмаш тимеле бүк түшүп калды. Устанын тамырын кармап көрсөм, анча эмес деп келатты. Сеңирбайды Гертолгоз айып атынан айтпай, дайыма уста дей турган. «Эми эмне кылабыз?» деди Турман. Гертолгоз айып кыйнала үшкүрөндү. «Кантме керек, барыш керек. Мындайда барбаса болбойт. Койчукем өзү турганда балдызым деп өкүрүп чаап барат эле го. Балдызым деп уултайды,
Жакшы көрчү. Минтип ойронуң түшкөн ойрот каптап келди. Не болот, не коет, же бир тал чүйдөй кабар жетпеди. Аны ойлосом оюм миң сана. Энесинин бул дүүлүккөн сарсанаага чырмалган түрүн, өлөң чөптөй агарып кеткен чачын Эламан эми байкагандай, көздөрүнүн алды калта-калта кабарганын биринчи көргөндөй чоочуп, антсе да ылдам кыймылдап, бек сүйлөп, дали кайратынан кемибей, аракетте жүргөнүнө ыраазы болуп, бир чети бел байлап, бир аз тириле түштү. Чындыгында да Гертолгоз айыптын эрдиги бар эле. Бою чыгырчыгынан келген жаш чагында шакылдаган бышык сары келин минтип каарыган күнүндө да тың. Сеңирбай керегечи аны өзү мактаар эле. Бу сенин эрдигиң, бир дөөчүлүк бар. Балдарым сени тартса кор болбос, дээр эле. Азыр балдарын ээрчитип, Гертолгоз айып тез адымдап, тез сүйлөп кетип бара жатты. Булардын үйгө келиши абдан кейиштүү болду. Алмаш кайнелерин көрүп, ого бетер ыйлап, өзгөчө Эламанды «Күчүгүм» деп көкүрөгүнө кысып, «Жатындашымдан айрылдым, эмчектешимден айрылдым. Абаңар жокто мүшкүл иш түштү, эл журт жокто кыйын иш түштү» деп какшай турган болсо, адамдын сай сөөгү сыздайт. Сеңирбай керегечи өзүнүн устакана үйүндө жаткан экен. Баягы бүтпөгөн ишин иштеп отурганда, жүрөгүм деп жыгылган бойдон мыкчылып эртеден бери кубаттан кетип, алсырап жатыптыр. Берки чоң үйгө алып барып жаткыралы десе, мени азыр козгобогула, ушунда эле жатам, деп коюптур. Ошо бойдон балта чот, өбө-дөбө чамынды түркүн жыгач, ар түркүн аспаптын арасында тонун жамынып, малакайын баса кийип, башын жазыктан көтөрбөйт. Эламан кирип келгенде эле денеси дүрдей түштү. Өң түстөн кеткен атасынын түрү, күрөктөй зор колдорунун бош сулашы көзүнө башкача көрүндү. Жаман көрүндү. Дабышы да өзгөрүлө түшкөн экен. Келдиңби? Деди алгын кыстап. Эламан атасынын жанына чөк түшө отура кетти. Эмне болду, ата? Эмне болду? Эмне болсун? Сеңирбай керегечи күлүүгө аракеттенди. Баягы курган жүрөк эчтеке эмес, өтүп кетер. Аңгыча үйгө Гертолгоз айып менен Турман кирип келишти. Кантип калдың, уста? Деди аялы көзүнүн кыры менен эрин саксына карап. Дурус, менден чоочуба кемпир. Силер эми кечикпей жөнөгүлө. Өзүм баштап барсам болор эле, айлаганча. Кеткендер аман соо келсе, буюрса кийин барарбыз батага. Кыргын түшсө да, мындайда келинди жалгыз жибермек белек. Чогуу жөнөгүлө. Ишти сүйлөшкөндөй кылгыла. Ушуну менен Сеңирбайдын үй бүлөсү, ирегелеш туугандары, Жаманбайчал кемпири менен келини жаш баласы менен нары сай өрдөй конгон туугандары, кемпир кесек бала чакасы менен кайгылуу Алмашты коштоп, кудаларга чогуу жөнөп калышты. Мыктыраак ат, мыктыраак көлүк бары кошунга кетип, мингендери байтал, өгүз салактаган бээ, ноопаз жетелеп Турман жөө кетти. Сен атаңа кайрылышкын, деп Эламанды үйгө таштап кетишти. Эламандын өзү каалагандай, тилегениндей чыкты. Атасын кыйып кете албай турат эле. Кеткендер кетип, кичинекей айыл аңгырай түштү. Тигилерди жөнөтүп жиберип, итин ээрчиткен Эламан шашып үйгө жүгүрүп келатты. Атасынын мындай оорусу кармай жүргөн. Бирок бул жолу балада болсо, атасынын абалын бөтөнчөрөөк сезип, колунан келген кандайдыр бир жакшылык келсе, ошону атасына көрсөтмөккө дегдеп, азыр барып чай кайнатып берүүнү ойлоп, атасын жаш бала чаяп ич эзилет. Эгерде тагдыр деген нерсе турмушта бар десек, анда Эламандын атасынын жанында калып калышы тагдырдын иши. Канча күндөн канча күн өтүп, ушул күндү эскерер. Эламан кайра келгенде Сеңирбай керегечи мурдагыдай эле жаткан экен. Жөнөттүңбү? Деди. Ооба. Кантип калдың ата? Түзүкмүн балаң. Кысма мазын оолак жеңилдей түшкөнсүдү, деп баласын эркелете карап, Сеңирбай керегечи бир аз козголуп күлүмсүрөп койду. Ал дагы ачымандан куюу ичип ал. Анан чай койсоң коюп, бутуңду отко кургат, чокоюң сууго. Ошол эле устакана үйгө можа асып, кесинди чамындыларды тутандырып, өздөрү көбө күзгө артып келген сөңгөктөрдөн отко таштап, можуга чай кайнаганча Эламан атасынын жанында күйпөлдөп жүрдү. Анын унчукпай,
кез онтолуп жатканына Эламан бушайман тартып, кан терин билбей, башынан өтпөгөн соң жүрөк кантип ооруруна түшүнбөй отурду. Мал сойгондо көрө жүргөн муштумдай кызыл эт. Адамдыкы да ошондой дешет. Туура, өз муштумундай. Ошонун айынан сеңирдей болгон Сеңирбай атасы нечен дөңгөчтү, атүгүл матоо таштардын өзүн көтөрүп кетчү адам. Канча кереге уук, чамгарак, ээрсеки колунан жасалып чыккан күжүлдөгөн адам тигинтип сулап жатса, ушу да туурабы? Сүйлөбөйт да унчукпайт. Катуу ойго кеткендей. Ата, жүрөк кантип ооруйт? Деди бир убакта Эламан. Ошондо Сеңирбай керегечи айласыздан күлдү. Атаны кокуй десеңчи. Сендей кезде мен да жүрөгүмдүн кайда экенин билген эмесмин. Кантип оорумак эле, айланайын ооруйт да. Эламан атасына жаздык жөөлөп берип, экөө олтуруп чай ичишти. Атасынын муунак бүткөн камышка окшогон шадылуу колдору бул кезде чөйчөктү зорго кармаганы, кансыз эриндери дирилдеп, чайды бир ууртап, оор үшкүрүп отурганы Эламандын зээнин кейитти. Ушинтип отурганда кандайдыр бир эч кимге айтпас сырын айткысы келди. Анын жообун уккусу келди. Ата, мен түш көрдүм, деди Эламан. Кандай түш? Өзүбүздүн көгөгүз бар эмеспи? Ошону минип алып, бир жерде кетип баратам. Адашып кетиптирмин, деп айта баштады эле, аңгыча эшикте ит үрүп, атчан бирөөнүн бери көздөй жакындап келе жатканды үртү кылды. Сеңирбай керегечи сестее башын көтөрдү. Эшикке баш баккан баласынан сурады. Ким ал? Боз атчан бирөө, шашып келе жатабы? Таң шашкандай. Алиги киши жетип келип, Саке, деп үйдүн сыртынан дабыштап аттан түштү. Жапалдаш бойлуу, көзү бакырайган, алды эмнени издегенсип чоочугандай элеңдеген көсөө абышка ал жайды суроого чамасы келбей, үйгө кирип келер менен, айланайын керегечим, айланы кандай кылабыз? Дей салганы. Аманчылыкпы? Отур кушубак. Басып эле жүрөт дебесең, аманчылыгы кайсы Саке? Деп кушубак абышка жанына отуруп, ыйламсырап сүйлөп кетти. Тал чүйдөй чымын учкан дарек жок, ушунча кол жер түбүнө түшүп кеткендей. Ойрот көптүгү менен жеңип кетет. Биз эмес, нечен сан казакты кыйратып кеткен жоңгор бизди коебу деген сөз ырбап кетти. Ал андай турсун, тиги жылкысы көп айылдар кара башыбызды ала качабыз, айла табылбаса ынды кетебиз деп дүрбөп жатышат. Ушундайды, деп Сеңирбай башын чайкап тыңшоодо. Анан эми ошо биздин тегерегибиз бүлүнүп кетти. Качабыз деп камынгандар да бар. Саке, Кудай анын жүзүн ары кылсын. Эми кантик? Ар ойлоп, бер ойлоп аракет кылсакпы? Же тобокел деп калың жаанда бээнин бооруна ыккан кулундай тура берсекпи деп башыбыз маң. Аттуу баштуу тал чүйдө алардын күнү не болду? Мында жаткан биздин күн не болсун? Темсилеп келип калганым ушул Саке. Билгениңди айт. Курган баштын айласын таппай турабыз. Эртеден бери алсырап, бозоруп жаткан Сеңирбай керегечи кыйналса да эми өйдө туруп олтурду. Менин билгеним сенин билгениңден артык эмес, Куке. Майдандан жакшылык кабар келеби дегенде эки көз турду. Эмнеси болсо да бүгүн эртеңден узабайт. Урушта туруш жок. Же нары, же бери. Ушуда маңдайга чийгенди чогуу көрөрбүз. Чилдей бытырап ар ким бет алдынча кете берсек кандай болот? Элчилик, журтчулук ажырап, сапырылып кетер бекенбиз? Изибиз өчүп кетер бекенбиз? Өзүң ойлогун. Уке, калк болуп турган соң анын азап тозогу болот. Ошол азап тозогун ар ким башынан тартып, көрүнгөн чымындан жанды коргой, элден жерден безек эткенибиз келишер бекен. Мейли, шорубуз кайнап, жеңилип калалы дейли. Бүгүн жеңилсек, эртең жеңип да кетербиз. Биздики Кудайга да, пендеге да акыйкат иш. Бирөөнүн журтун басып жаткан жерибиз жок. Өзүбүз жетпесек да, мына арабызда бала чака, урук тукум турат. Булардын да бир көрөрү бардыр. Туура айтасың Саке, деп кушубак абышка сөзгө муюй баш ийкеп калды. Көңүлүмдөгүнү таптың. Бирде жеңип, бирде жеңилип келген дүйнөдүр, деп илгери каарлар айтаар эле. Көбүнесе тарых жайын козгошту. Бу ойрот жоңгор дегениң баш бириктирип, күч жыйнаган кадимки калың калмак, чороз,
Түргөт, Кошоот, Тыргоот дегендер уюшмага кирип, аларга Олот дегендери да кошулуп, ойрот аталышкан. Булардын азыркы башканы Хорохире дегени тизген чылбырды колуна бек кармады окшойт. Ойрот кайра баш көтөрүп күчөдү. Хорохуренин ордосу Алтайда. Сураганы дүйнөнүн тени. Кыргыздар менен ойроттун жоолашканы эчак жер замандан бери дешет. Манастын доорунда катуу согуш жүрүп, Алтайдан кайра келгенде ата-бабаларыбыз ушул Ала Тоо аймагын бошотуп, эл журт болуп орногон экен. Андан бери канча жыл, канча кылым өттү. Анын арасында ойроттун ичара ыркы кетип, ноён тайшелери бийлик талашып, ошентип жатып Тим отурбай чоң Кытайга нечен кол салып, андан бир топ жерден ажырап жеңилип, тынчы кетип калды эле. Эми жакындан бери кайра аябай күчөп, дөгүрсүп, доораны жүрүп турган кез. Сеңирбай керегечи ошол жоого кетчүлөргө кайрылып мындай деп айтты эле: Айланайын балдарым, тынчтыкка не жетсин, мал багып, жер жыртып, анан калса моминтип жыгач узанып жан сактап көнгөн айылбыз. Мындан артык дөөлөттү издеген деле жок элек. Кантебиз тигинтип ойрот шыкап келгенде элден бүлүнүп жатмак белек. Арнамыз деген оңой журт эмес балдарым. Жоого бардым өлдүм, лекин жеңдим дешкен экен мурункулар. Бешенеге жазганды көрөрсүңөр. Дегеле кимдин гана баласы болбосун, канатыма далдалап сактагым бар. Ойлогон ойду, кыстаган турмуш жеңет тура. Адам баласынын жаратылышы башынан ушундайбы? Билген жан жокко. Согушканы согушкан. Ылаажы жок. Кармашкан менен кармашып күн көрүү мойнубузда. Андай экен жеңилип келбегиле. Өлгөндөн жаман болобуз, деди эле ошондо Сеңирбай керегечи. Эми минтип, алда кандай болот деп өзү көмөн санап отурат. Бул эмнеси? Жүрөгү сыгылып, онтолоп жатса да, Сеңирбай керегечи билген акылын айтып, сүйлөгөндөн качкан жок. Тигил тал чүйгө кеткендерден биздин жаныбыз артыкпы? Деп айтып жатты Кушубакчалга. Сенин туугандарың ушуну ойлошпойбу? Макул дейли. Эчтекеге кылчайбай кеттик дейли. Качтык дейли. Ошондо бараар жерибиз кайсы? Бекинер, тыгылар жерибиз кайсы? Ушуну ойлошпойбу сенин туугандарың? Кана, кайсы жагыбыз кыбыла болуп турат? Кытайга кетебизби? Атам замандан бери артыбыздан сая түшүп, салыгын салып, жерибизди талашкан. Тентип, ооганга ойбузбу? Самсып, ынды жөнөйбүзбү? Аксы анжыян сүрүлсөк, кече эле сөөгө балта чапкан Темир Амир зулумдарына Самарканга таш ташып, кул болобузбу? Кана, кай жагыбыз оң келип турат? Супатай кашканын ушул акылын жалпы журт эп көргөн жок беле? Эки чал бул ойлорго кабатталып, ун чукпай тунжуроодо. Ооба, ойлоп көрсөң ушул айтылгандар чындык. Кыш ортосунда үч тарап журтка калыс жер деп боомдун кире беришинде Көкмойнокто үйлөр тигилип, мал союлуп, бийлердин жыйыны өткөн. Ошондо Супатай кашка ар түркүн абалды таразалап сүйлөгөн. Ич арада өткөн кеткен доо, кун, эрегишти унуталы. Келечегибизди ойлойлу. Эл журттун камын көрөлү. Туюкта турган элибиз туш-тушубузда жылчык жок. Туш-тушубуз душман. Бир жак канатыбызда казак турса да, казак туугандардын өз далаалаты өзүндө. Жоңгор көчөгөндөн бери казактын шайы кетти. Эгер жоңгор бизге кол салса, так ошол тараптан казактын жерин басып кирет. Башка катылаар жери жок. Эрте күндү кеч кылбай азырланалы. Курал жабдыкты түгөлдөйлү. Ат күлүктү даярдайлы деген болчу. Кушуба кабышканы атказып жиберип, Элеман үйгө кирип келгенде атасы 5 күн тыным албай иштеген немедей шалдырап жаткан экен. Чарчадың бата? Деди Элеман эси чыгып. Оңбой калдым окшойт, деди Сеңирбай керегечи ынтыга дем алып. Андай экен, мынча эмнеге кыйналдың? Качса, Кушубактар качар эле го көп болсо. Калган эл турсак жетпейби? Өзүң айткандай ашуу жабык, кар калың, кайда кетмегиле? Кайра сандалып келер эле да. Балам, кеп башкада. Мындай опурталдуу күндө бир эле киши качып жөнөсө, 1000 киши үркөт. Ушундайга чыдап турбасак, биз эл болуп эмне кереги бар? Күн 5 мылдый болуп калган. Жанатан бери унчукпай бирде тиштенип, бирде чыдамы жетпей онтологон Сеңирбай керегечи Элемандын дары чөп кайнатып берерин күтүп жатты. Атайын керегенин башына илип,
кургатып койгон сары гүлдү көкөмөренди ушундай өтө кыйналып кеткенде кайнаттырып ичет. Күчтүү чөп башты каңгыратса да жүрөктүн мыкчылганын жеңилдетет. Бала деген бала да бачым эле кыймылдап кайнатып берсе болор эле, жүрөк чыдатпай бара жатат. Демейде кер толгозайып өзү эле билип чөптү кайнатып чай сыңары демдеп белиндеп коёр эле. Ал болсо тигинтип кудаларга келинин алып жөнөдү. Мындайда жаманчылыкта кишичилик көрсөтүү ыйык парз эмеспи? Карач кырсык дегенде ушундай бой жетип турган кыздын мүрт кеткенин. Эмдигиче жетип барышып, ой бойлошуп ый салып отурушкан чыгаар. Кантмегил анан, ошентсе да эртерээк эле кайра келип калышса дурус болор эле. Капырай, бүгүн шалдырап башкача го. Дем кыстыгып улам аба жетпей бара жатат. Дары чөйүн ичкен соң Сеңирбай керегечи бир аз тыныгып жатты. Башы гүйлдөп, тергетип нымшыды. Бирок барган сайын кулагы тунуп, аябай чуулдап, бүткүл денеси алоолана ысып чыкты. Ошол жатыштын өзүндө бир убакта кандайдыр өзөн толо суу каптап аккандай шар оголду. Ошол шар тимеле анын башынан ашып кетип, көмөлөтө агызып жөнөдү. Бул шаркыраган агынга туруштук берүүгө аракеттенип, Сеңирбай керегечи көңүлүндө бардык алы күчүн жыйнап, чымырканып, далбастап жанталашат. Бирде эсин жоготкондой караңгылыкка төнөп кетип, бирде эсине келгендей сендиректеп, капырай, эмне болуп баратам деп коркуп, өлүм деген ушул болуп жүрбөсүн деген шумдуктуу ойго жетти. Жүрөгүнүн тушу жанчылып, талкаланып эзилип калган өңдүү сезилет. Каны уюп калгандай, жүрөктүн тушу калдайып, туз сепкендей атышат, күйгүзөт. Алиги өзөн толо шыркырама агым үнү кулактан эч бир кетпеди. Көз алды бүлбүлдөп, кара чырактын үлпүлдөгөн жалыны бирде өчүп, бирде жанып, үстүнө өңүлүп үйрүлгөн баласынын бети башы бирде көрүнүп, бирде көрүнбөйт. Коркпо балам, тигилер келип жеткендир, коркпо деген сөздөрдү кыялында өңүндөгүсүндөй айтып жатты. Бирок баланын эси чыкканына, алайган түрүнө караганда, ал анын сөзүн эшитпеген сыяктуу. Бу кандай, менин сөзүмө угулбай жатабы деп түшүнбөй жатты атасы. Бир убакта өзү да байкады. Тили байланып, сүйлөөгө жарабай калды. Ошондо чоочуп кетти. Өлөөрүн билди. Ошондон улам бүткөн бою калтырап, муздай тоңуп бара жатты. Ал да окуяй, түшүн жооруп берем дебедим беле. Тыңшаса экен. Айтайын, айтып калайын. Кушуга кабышка кетери менен Алиге айта баштаган түшүн Эламан улантып айтып берген. Ошол мулук мүйүз көгөгүздү минип адашып кеткен экен. Заңгыраган аска таштын арасында как эткен карга жок, ээн жерде кайда бараарын билбей, эмне кылаарын билбей ыйлайт, озондойт. Ошентсе, алдынан ак бозат минген алп адам чыгат. Сакалы аппак, көкүрөгүнө түшкөн. Колунда найза, белинде кылычы бар. Ыйлаба балам, дейт Алиге аксакал адам. Сен тетигиндей адамдын дабышы чыккан жакка баргын. Ошол кишинин айтканын, дегенин кылгын. Ошол эмне айтса, сен да ошону айт, дейт. Өгүзүн минип Эламан көрсөткөн жерине барса, өзүнүн агасы койчуман отуруп алып, манас айтып жатыптыр. Тимеле төгүлдүп айтып жаткан экен. Барылдап айтып жаткан экен. Жер силкинип, асман козголо, шамал көтөрүлүп куюн жүрөт. Жаныма отур, деген койчуман агасы. Манас айт дейт. Ошол экөө кошулуп манас айтып, ойгонуп кетсе түш экен. Жандал бастап, жан үчүн күрөшүп жаткан Сеңирбай керегечи өмүрүнүн ушул акыркы учурунда баарынан да баласынын ушул түшүн жооруп бере албай калганы катуу өкүнүч экенин эми түшүндү. Кыязында улам булкунуп, улам күч жыйнап айтып берүүгө, үлгүрөөгө аракеттенип жатты. Аттиң, эс акыл ордунда. Бирок тили булдуруктап, күрмөөгө келбей калган болчу. Кушубакчал кетээр менен Эламан түшүн айтып бергенде, антсе, Куда кааласа түшүң жакшы экен балам. Азыраак туруп, анан кийин жооруп берем. Алсырап турам. Биртике дем алып алайын деген болчу. Ошондо эле чымырканып, жооруп берсе канакей. Мына, эми өмүрүнүн аяк ченинде буга чейин канча турмушту башынан өткөрүп, канча жумуштарды бүтүрүп, бул дүйнөнүн ар түркүн ысык суугун канча көрүп, ушул мезгилге чейин, ушул оокунга чейин жашап келип, мына эми өмүрүнүн акыркы учурунда эки ооз сөз айтып кетүүгө чамасы жетпей,
ак ниети иш жүзүнө ашпай, өзү менен кошо айтылбай сыр болуп, көкүрөгүнө кетип катылып бара жатты. Эгерде тагдыр тил алса, бир азга гана күтө туруп, бир аз гана мүмкүнчүлүк берсе, атасы о дүйнө кетип бара жатып, муну айтмак эле. Балам, ар бир башталган нерсе эртеби кечпи аяктайт. Аягы жок суу болбойт, өчпөс от болбойт, сынбас идиш болбойт, жыртылбас таш болбойт, өлбөс жан болбойт. Алекин бул дүйнөнү көрүп билип кетиш, бул дүйнөгө из арттырып кетиш. Мына бакыт таалай ошол. Мындан артык эчтеке жок дүйнөдө. Эми менин өзүмдү тыңша, балам. Түш чындык эмес, жооруса тегин эмес. Сенин түшүңдү ойлоп көрсөм, буйруса башыңа аябай чоң бакыт конот. Байлык да эмес, дөөлөт да эмес, өнөрлүү болот экенсиң. Өнөрдүн тоодой бийиги буйруса, өзүңдүн бийигиң болот экен. Өнөрдүн алды кызыл тил. Не үчүн минтип айткан? Адам баласы өзүн өзү түшүнө ошон үчүн айткан. Бул жалганда өзгөрүлбөс, төгөнбөс, оошпос эч бир зат, эч бир жан жок, эчтеке жок. Манастын өзүндө ошол күндөн ошол күн, төккөн кумдай күн өттү. Түгөнбөс нечен түн өттү, эсеп жеткис жыл өттү. Сай ташындай жаан өттү, канаттагы кан өттү. Сыр найзалуу эр өттү, санжыргалуу шер өттү. Аты калып наркы жок, эчен түрлүү эл өттү. Ошол күндөн ошол күн, коо бузулуп сай болду. Асты үстүнө айланып, сай бузулуп тоо болду. Тоо бузулуп коо болду. Калдайып жаткан бул жердин кайсы жери соо болду. Ошол күндөн ошол күн, деңиз кургап чөл болду. Чөл бузулуп көл болду, түз бузулуп төр болду. Чокусу көктү тиреген тоо бузулуп саз болду. Жер бетинде элдерден көп чайпалып аз болду. Деп ушул сыяктуу көп нерселер айтылат эмеспи? Балам, бул ая аламда түбөлүктүү турган саналуу гана нерсе бар. Төбөдөгү жылдыз түбөлүктүү, айды жандап түгөнгүс жол чеккен, ар качан бир жерден чыгып, бир жерге баткан ааламдагы куяш түбөлүктүү. Куяш менен ай ортосунда калкып, орун алган кара жер түбөлүктүү. Ал эми жер үстүндө сынбас, өчпөс, түгөнбөс да сүрүлбөс, адамдын кайра өлүп, кайра туулган, өз уругу менен кошо жашаган ой санаа тил. Күндө сүйлөп тиричилик өткөргөн биз тил кадырына жетмек белек. Ал эми адам болуп, өнүп өөрчүп турганда тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Ошон үчүн балам, өнөрдүн алды кызыл тил деген. Жасалган буюмдун баары жоголот. Кайра жасалып, кайра түгөнөт. Адамзат качанкы жер үстүндө тирүү турганча жүгүрүк ой бир окунга тыным албайт, түгөнбөйт. Ошол ой санааны билдирген сөз түгөнбөйт, тил өлбөйт. Чыгарманын аягы.